Республика боюнча балдарын эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелердин саны 90%га жетти. Дарыгерлердин айтымында кээ бир ата-энелер диний көз карашынан улам эмдөөдөн баш тартса, кээ бирлери вакцинанын сапатсыздыгын айтууда. Бирок балдарды эмдетпей коюу менен балдардын ар кандай жугуштуу жана кооптуу делген оорулардан коргоо кыйынга турат. Учурда Ош шаарында дагы балдарын эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелер дагы бар. Эми азыр ушул интернет булактарына бул вакциналардын составында мусулман адамына туура келбеген бир составтары бар деп айтышат экен. Кээ бирлери айтат, Кудай жараткан, Алла жараткан бизди ал өзү сактайт, биз эч кандай эмдөөнү албайбыз дейт. Кээ бирлери кичине температура болуп баласы ыйлап калса деле, жок, биринчисин алганда моундай болуп калдым деп, экинчисин мындай учур менде катталды деп эле албай коюшат. Же болбосо көбүнчө жаш келиндер келишет дагы, кайненем менен күйөөм макул болбой жатат. Болбосо мен ала берет элем дейт дагы. Азыр эми ата-энелердин уруксаты жок, биз бир да эмдөөнү жасай албайбыз. Ал бала мектеп жашына чейинки балдар бакчасына барабы, мектепте окуйбу, эмдөө жасаардын алдында сөзсүз түрдө ата-энелерден уруксат сурайбыз. Ош шаарынын казысы билдиргендей, балдарды же жалпы эле жарандардын эмдөөдөн өтүүсүнө шарият жол берет. Муну менен бирге эмдөө алуу же албоо адамдын өзүнүн тандоосу. Муктаждык болгон учурда жана дарыгерлер тарабынан тастыкталган вакциналарды алууга эч кандай тоскоолдуктар болбойт. Ошол адам баласына зарыл болгон нерселердин бардыгы, мисалы үчүн ошол вакцинацияны үчүн аласың? Балдарга кичинекейинде ошол балдардын ден соолугу чың болсун деп, ушу балдар баары ушу оор сыркадан Кудай Таала сактасын деген максат алдын ала алынат да. Анан кийин ошол учурда кээ бир адамдардын жанагындай бул болбойт экен, болбойт экен дегенге суроолор бар. Аны биз ошол медицина кызматкерлерине дагы бергенбиз убагындачы. Эгерде ушундай болсо, бунун халалдыгында, башкалыгында жоопкерчиликтүү адамдар барбы деп. Ана ошол эле суроо ошон үчүн эме кылат, бирок шарият боюнча алып караганда адамдын ден соолугу өмүрү бардыгынан жогору турган нерсе. Ошон үчүн биз эч качан алба дебейбиз. Адистер республикага алынып келинген вакцинанын бардыгы текшерүүдөн өтүп сертификацияланат, сапатына жана коопсуздугуна кепилдик бар деп ишендиришет. Эгерде бала эмделген боло турган болсо, эмдөө алган балдар ушундай коркунучтуу коклюш кор, краснуха, гепатит, пневмония деген оорулар менен оорубайт. Эгерде даже ооруп кала турган болсо, митигированный кор деп коет. Ал балада уже иммунитет бар. Баланын кор болгонун же башкасы билинбей эле, бир аз температура алып, кичине ыңжыңдап, өтө жеңил түрүндө өтүп кетет, билинбейт. Оор акыбалдарга, осложненияларга алып келбейт. Эмдөөнүн, мисалы үчүн, пайдасы ушундан болот да. Ал эми эмделбеген балдар ушул оорулар менен ооруп кала турган болсо, мунун осложнениялары аябай көп. Ымыркай төрөлгөндөн баштап 56 жашка чейин эмдөө алат. Бирок ата-энелердин макулдугусуз 2022 жылы төрөтканаларда 6000 ымыркай Б гепатитине каршы вакцина албай калды. Ошондой эле 17 000ден ашык бала биринчи берилчү вакциналарды толугу менен алган жок. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нууманов, Ынтымак, Ош шаары.